футбольный проектиңерди жакты, биз конкурска катышкыла, эгер утуп алсаңыз салып беребиз деген да. Анан алар айткан бүт баарына көндүк, архитектурадан документ даярдады, элди чогулткыла деди, элди чогулттук. Ар бир жаштардан жылга бөлүп алып, ар бирине 500 сомдон чогултуп бергиле айыл үчүн деп алып, макул деп эл да макул болуп колдоп чогултуп беришти. Анан Аристин оку деген жагына бар, окудук. Биринчи цикылдан утпай калдык, экинчи цикылга катышып андан утуп чыктык. Биринчи районда, андан кийин областнойдон утуп алдык. Анан ошойдон уткан боюнча мына баштайбыз. 2017 деп проектини баштапбыз, айылга убаданы бериптик. Ошол жерде жаштар иштеген, аябай чоң салым кошкон, ошолор уже элге алдамчы көрүнүп атат да. Эл айтып атат, ой силер ошол эле жаштар требует этип атат, силер гана бизде чогулган 90 миң сом акча каяка жумшадыңар деп. Ариф болсо айтты бизге, Акино кайра конкурска катышкыла, эми бул жаңы вариант менен, электронный вариант менен катышасыңар деп. Ошол эле конкурска катышканча Талас область Караб район Бейшеке деген айыл болот. Ошол аякта катышкан айыл өзүнүн акчасын алып уже отопленияларын орнотуп койду да. Калган айыл өкмөттөр, кээ бирөө 5 айыл өкмөт уже жараксыз деп табылган, мейли алар. Ана калган айыл 44 айыл өкмөт калкалап атпайбы, уже эчтеке кыла албай элек, эчтеке кыла албай. Анан кийин ошондой эле бизге деле которуп берсе, уже футбольный поле бүтүп эле уже жаштар футбол ойноп уже иштеп баштамак да.